Assalamu алейкум. Redmi телефондорунда көбүнчө ушундай жазуу чыгып калат. Мына не закрывайте область динамика депчи. Ушул жазуу чыгып калганда сиздер ойлошуңуздар керек, мына камеранын жанында ушунун оң жагында же болбосо сол жагында датчик бар. Ошол датчик тосулуп калды деп ойлошуңуздар керек. Же болбосо ошону устага барып көргөзүп оңдотуп алышыңыздар керек да. Бул неден неме болуп калат? Сиз жаңы экран койдура турган болсоңуз, жаңы экранды койдурганда клейлет. Клейлегенде мына ал жер тосулуп калышы мүмкүн. Же болбосо экран клейинен кой бериши мүмкүн. Кичине алысыраак болуп калса дагы датчики иштебей калат дагы. Ошол менен ушундай жазуу чыгара берет. Анан сиз голосовой укканда дагы голосоңузду капкара болуп калат дагы. Качан угуп бүткөндөн кийин гана неме экран жанып иштейт. Же болбосо бирөөгө чалып сүйлөшсөңүз, чалганыңызда капкара болуп калат. Качан ал жактагы адам өчүрмөй сайын сиз эч качан өчүрө албайсыз да. Ошонун азыр оңдолушун көргөзөм. Кандай датчик, эмне датчик, кайсыл жеринде болот, ошонусун көрсөтөм. Ал датчик мына камеранын оң жагында же болбосо сол жагында. Ар телефон ар түрдүү болот. Ошол датчиктерине карап туруп, ушундай жерин же болбосо мындай жерин карасаңыздар датчиктер болот. Samsung телефондорунда кээ бирки модельдеринде болот. Алар ушундай жеринде болот. Экрандын түгүндөчү. Ал көрүнбөйт да. Кээ бирки телефондорунда, Samsung'дарда ушундай жеринде болот. Кээ биркиде мына камеранын жанында болот. Анан Huawei телефондорунда болсо мына түк жактарында болот көбүнчөчү. Ошол датчикти алып койгондо же болбосо бөлөк койгондо же болбосо ошол жер тосулуп кала турган болсо ошону тазалап койгондо гана иштеп баштайт да ал датчикчи. Онун эгер алып кое турган болсоңуз датчиктичи жок түгү менен алып сала турган болсоңуз иштеп калат. Ошол голос укканда нормально угулуп, башка чалып сүйлөшкөнүңүздө нормально угулупчу. Ал өзүңүз өчүрүп алсаңыз болот. Бирок бир минусу бул датчикти алып койгондон кийин сиз мындай голосовойлорду громкость угасыз да, ошол громкость укканда кулагыңызга жакындатканыңызда автоматически уховой колонкага өтөт дагы громкость секейин угулуп калат да. Көп адамдар бар жерде голосовой уксаңыз громкий боюнча эле угула берет. Ал датчик болсо ушул датчик болот. Мына датчик. Фокус ал. Мына ушул датчик. Датчик приближение деп коет. Жакындаганда экранды автоматически өчүрүп, громкостьту уховой колонкага өткөзүп бере турган датчик ушул болот. Буну жөнөкөй эле мына бычак менен жөн эле ушинтип алып койсоңуздар болот. Ушинтип алып коесуздар. Датчикти алып койгондон кийин буну собрать этсеңиздер, этип жандырып иштетсеңиздер кадимкидей иштей берет. Ошол бир эле минусу громкость укканда көп элдердин арасында кулагыңызга төшөсөңүз бул жактагы микрофонго өтүп кетпейт. Ошол эле минусу, а так калган жерде нормально иштеп берет. Ошол голос укканда, чалып сүйлөшкөндөчү. Ошондой. Биринчи очередь сизде эгер стеклосу болсо, защитный стеклосу болсо, ошол защитный стекло көбүнчө бастырып туруп неме кылып коет. Басып туруп ошол датчиктичи жабып калат. Биринчи стеклоңузду алып көрүңүз. Стеклоңуз бар болуп, бирок датчиктин түк жагында болсо,
Датчиктин тешиги ушул жерде турат да, азыр мисалгачы ушул жерде турат. Сиздин стеклоңуз ушундайракта болсо, мына түк жагырагында болсо, анда ушул жерди тазалап көрүңүз. Ушул областьтичи. Ушул жакты тазалап көргөндөн кийин анда дагы иштебей аткан болсо, экраныңызды карап көрүңүз. Экранды карап көргөндө ушул экран, мына экран ушул жака жабышылуу болуш керек. Анан ушинтип басып көрсөңүз, фокус албай атат да. Мынтип басып көргөндө ошол экраныңыз мындай ойнобош керек бул жерденчи, алыс жакын болупчу, ровно туруш керек. Мынтип басканда өзү билинет, кой берипчи, беракка тебип калат. Ошондой болсо, анда экранды общий чыгарып туруп, клейлеп койсоңуз нормально иштеп калат. Эгер анда дагы иштебей аткан болсо, ошентип алып койсоңуз өз ордуна келип калат. Азыр бул жерде ачсаң нормально эле ачып иштеп атат. Бирөөгө чала турган болсо, мисалга чала турган болсо, обычный кете берет. Эгер о датчик бар болгондо азыр чала турган болсок, датчик барында иштебей аткан маалында неме экран капкара болуш керек эле да. Экран капкара болот эле дагы. Качан ал жактагы адам өчүрмөй сайын телефонду өчүрө албайт элек. Ошо видео пайдалуу болгон болсо лайк басып, комментарий жазып, билбеген суроолоруңуздар болсо сурап койсоңуздар, кийинки видеого мындай мага кийинки видеону чыгарганга оңоюраак болот эле. Ошол адамдарга карап, суроолоруна карап, жооп берип, ошол суроолордо видео чыгарып турат элем. Ошо лайк басып коюңуздар. Анан подписаться дагы басып коюңуздар. Мындай видеолорду көп чыгарабыз, Кудай кааласа. Ошо баарыңыздарга ийгилик.